ушинтип машина менен келип кыйнап машина жасап Mikrokreditlerden en çoğun kölömün rınaktın kölömün. Bugün Kırgızstanda 3 bank deyli. Kompanyon, Baytüşüm, Finka. Bular bir 70%'ın karmaydı da rınak. Mına uşul banklar Amerika Koşma Ştatlarının beyökmöt uyumdары менен түзүлгөн Кыргызстанда. Булар проект болуп түзүлгөн. USAID'дин проекттери болчу. Мына булар Кыргызстандагы кедейчиликти жоёбуз деп түзүлгөн уюмдар. Ошондуктан бул банктар бүгүн Швейцариянын, Голландиянын, Люксембургдун атайын кедейчиликти жоюу фонддорунан бекер акча алып, ошол акчаны айылдын элдерине 44%дан берген аз келгенсип, алардын адам укуктарын, жалпы декларациядагы ООНдун адам укуктарын одоно түрдө тепселеп жатканы үчүн ошол саясатка биз чындыгыбызды дүйнө коомчулугуна, чындыгыбызды Американын элине ушул өкмөтүн шайлаган, ушул Американын элине ушул уюмдарга өз акчасын берип жаткан, чын эле кедейлерге жардам берип жаттыр деп берип жаткан эли билсин деп, мына ошол максатта чыктык бүгүн. 500 000 сом алгам. Анын процент эле 3 жылга коммерческий түрдө берген, 3 жылдык процент эле 240 000 экен. Проценти. Анан 1 жыл бою процентиге коммерческийде 25 000 сомдон төлөй баштадым да график менен. Ошондо графикте 25 000ден азайып отуруп, ушул 1 жылга 20 000ге чейин жетти го дейм, ишыгса 1 жыл бою тынбай төлөдүм. Алым жеткенче. Анан кечигип калган күндөрүм болду. Кечигип калган күндөрү бир күнгө 500 сомго 650 сомдон төлөйсүң деп, ошондо 10 күнгө 6,5 000 сом бердим. Бул пеня неме штраф. Проценттен башка. Ошо менен айнанайын очоюп эле көйгөндөн көйүп эле артка кетип калдык айнанайын. Ошо менен малыбыз да жок болду. Баарыбыз да. Бүгүнкү күндө мен ошол 2010 жыл алган кредитим боюнча азыр эми бүт төлөмүмдү эсептегенде ушул күнгө чейин 340-330 000 төлөп койдум да. Бирок азыр булар бүгүнкү күндө кайра мен апар 500 000ге такып атат. 471 000 сом. Төлөңөр бүт барыңардыкы билдейли. Бул мындай нерседе акча деле товар. Кыргызстанга акча тартып келиш бул арзан нерсе эмес. Эмнеге бизде үстөк пайыздары дайыма жогору болот? Анткени жагымдуу плейтинг абдан төмөн болгон өлкөгө негизи эле сырттан ошондой каражаттарды алып келип инвестиция тартып келиш өтө кымбат, анан оор да. Ошондуктан жанагы алар бекер акча алган анан деген нерсе бул менин оюмча негизсиз. Биринчиден алар ошол кредитти алып атканда эмнеге ошол суроону сураган эмес да. Азыр болсо кредит алып анан төлөй албай анан ошондой болуп атат да. Жанагы келишимдин шарттарына карабай кол коюп эле алып алабыз, анан төлөй албай калган учурда анан жанагыдай суроолорду сурап анан чыгабыз да.